мен чоң ийгиликке жетем, анан өзүмө ишенем дегендер болот, Бир жетип алган ийгилик, анан өзүмө ишенем. Очен ишениш кыйын да өзүмө дегендер бар. Туура эле көз караш, бир караганда. Бирок бул эмнеге окшош көрүп кетели. Мисалы үчүн сиз автоунааңызга келдиңиз, чөнтөгүңүздө акча жок бензинге. Аны айтасыз. Менин автоунам же машинам алгач мени Бишкекке жеткир, же Ошко жеткир, же Жалал Абадка жеткир. Анан мен сага бензин куям. Кандай болот бул? Эми айтып атасыз, ушинтип айтып атасыз, заправкада туруп алып, машинаңыз менен сүйлөшүп атасыз. Сырттан сизди көргөн адам не дейт? Жинди пинди эмеспи дейт, Туурабы? Үстүңүздөн күлөт. А эмнеге сиз өзүңүзгө ушундай сөздөрдү айтып атасыз? Мен бир чоң ийгиликке жетем, анан ишенем да өзүмө деп атасыз. Же бул биринчи мен бул бизнестен акча тапсам, фабрикадан, анан кийин мен өзүмө ишенем да, ого мен кантип ишенем? Анан кийин мен адамдарга ишендирип айта алам да, ого мен айта албайм деп айтышыңыз мүмкүн, Же болбосо бул эмнеге окшош? Мына СССР мезгилинде мына алгачкы ракеталар учурганда конструкторго айтышы мүмкүн, СССРдин жетекчилери. Ай конструктор, сен алгач бизди космоско чыгар, анан биз ракета жасаган акча беребиз. Десе, ошол ракета чыкмак беле? Чыкмак эмес, анда башка мамлекет ошол ракетаны чыгарып биринчилерден болуп учуп кетмек эле. Же космоско айтасыз, ай космос, мен сага чындап жетишиме ишенбей атам өзүчө. Чындап эле мен асманга учушума ишенбей атам. Сен бизди чыгарып көрсөтүп койчу, космос барбы чындап эле учса болобу, ошону ишендирип кой, ошону көрсөтүп кой, анан мен ишенем. Дегендей нерсе экен да бул, Же печкага карап айтасыз, ай печка, алгач мени ысытсаң, анан мен отун салам сага. Себеби мен үшүп калдым, тоңуп калдым, кыймылдагым келбей атат. Сен мени кичине ысытып койсоң, анан мен өзүмө келип нормальный кыймылдап калам. Ошондо отун салам. Десеңиз, бул да жиндиге окшош, жиндинин сөзүнө окшош. Ал эмнеге сиз анда бул бизнеске да ушундай сөздү айтып атасыз? Эмнеге сиз өзүңүздүн ийгилигиңизге ушул сөздү айтып атасыз? Ай ийгилик. Сен мага биринчи көрүнчү мындай, барсыңбы жоксуңбу чындап эле, анан кийин өзүмө ишенем дегенди болушу мүмкүн. Бирок чынында байлык дагы, ийгилик дагы, кандайдыр бир идея дагы алгач башта пайда болот, анан жашооңузда. Акча дагы биринчи башыңызда пайда болот. Ошол акчага ишеним, ошол акчага жетишиңиз, ошол акчаны табышыңыз, ошондой бизнес курушуңуз сиздин башыңызда биринчи пайда болот, анан кийин гана жашооңузда пайда болот экен, Ошол себептен эч убакта башында ишенбей атсаңыз, ага моюн сунбаңыз. Жок, мен буга ишенишим керек. Давай көрөйүн, эмне кылсам ишенем. Кечи башкалардын окуяларын көрөйүнчү, мына бизде ийгилик окуялары деген видеолор бар, Ошол видеолорду көрүп чыгыңыз. Башка адамдар, кайсы адамдар бул бизнесте ийгиликке жетип атыптыр, жана кандай болуп келип калышыптыр, кантип бул бизнести кылып калышыптыр, жана кантип кылып атышыптыр деп башка адамдардын окуяларын көрүп чыгыңыз. Ошондо сизде ишеним пайда болот. Аха, мага ошол адамдар жетип атыптыр, мага ошол жөнөкөй эле адамдар ийгиликке жетип атыптыр деп сизде ишеним пайда болот. Анан ошодон кийин сиз оңой кете баштайт экенсиз. Алгач ишеним, анан кийин гана ийгилик экен. Тескерисинче болбойт экен эч убакта, Ошон үчүн мен өзүмө ишенбейм деп өзүңүзгө шылтоо айтпаңыз. Өзүңүзгө ишенимди өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеңиз. Кол көтөрүп айтабыз, алгач ишеним, анан ийгилик. 3 жолу айтылабыз, Алгач ишеним, анан ийгилик. Алгач ишеним, анан ийгилик. 3 жолу айтабыз. Айттыңызбы? Эң сонун. Ичиңизде, сиздин ичиңизде 2 мен жашайт экен. Бирөөсү кичине мен, бирөөсү чоң мен. Мен дегенибиз да, бул мен деген англисче man, эркек эмес, мен деген, Колумдан келбей калсачы деген сөздөрдү айтат кичинекей мен. Каяка азгырып жатам бул бизнеске. Акчам жок эле, эмне барып атам, эмне бизнес кылам деп атам. Тынчыраак эле жүрөйүнчү, балекетти баштабай, андан көрө өзүмдүн сериалымды көрүп, же телевизорду кечкурундар телевизор чукуп, же телефон чукуп отурайынчы, ал эмне кылам анан убактымды кетирип, ошончо аны аракет кылгандан болбой калсачы деген сөздү кичинекей мен айтат. Элдин баары жазылып бүттү деп айтат. Шылтоо себеп издейт, жоопкерчиликтен качат. Анан ошол себептен ийгиликке жетпейт, аракет да кылбайт. Ал эми чоң мен болсо эмне дейт? Колуман келип калсачы. Мен иштеген деле жокмун го даже. Даже кылып көрбөдүм, кылып көрбөй туруп айтып атам. Эмнеге мен кылып көрбөй туруп айтып атам? Эмнеге мен аз эле жол жасап көрүп, бир күндө же бир айда 3 эле кишиге сунуш жөнөтүп, же 3 эле кишиге ушул бизнес жөнүндө айтып, анан кийин колуман келбей калды деп атам. Эмнеге мен бир айда 100 кишиге айтпадым? Эмнеге мен бир айда 300 кишиге айтпадым интернет аркылуу? Деген сурооду коет чоң мен. Мен дагы бир убакта биринчи жолу Купуя сыр деген документалдык фильмди көргөмдө айткам, мен булар боюнча билем, мен китептен окугам дедим. Бирок кылсам да иштебейт дедим биринчи кичинекей мен сүйлөдү, анан чоң мен айтты, өзүм айттым. Бирок мен ошону окуган менен мен бир ай бою, 2 ай бою күндө жасабадым да. Эмнеге мен күндө жасабай туруп өзүм айтып атам, иштебейт экен деп. Кылып көрбөймбү, бир изилдеп көрбөймбү? Эмнеге мен кылып көрбөй туруп өзүмө шылтоо издеп атам дедим. Мына чоң мен ушинтип айтат. Сиз дагы ушул сөздөрдү өзүңүзгө айтыңыз. Чоң мен катары. Жасап көрө бербеймби? Эмне жок атам? Чындап эле эмне жатабыз? А вдруг болуп калса, сүйүнөм. Болбой калса, и так эле болбой жүрбөймбү, эч нерсе болбой эле, ийгиликке жетпей эле деген сөз айтат. Зато үйрөнүп алам да, анан кыла ала турган болуп калам. Туурабы? Үйрөнүп алсаңыз кыла ала турган болуп каласыз. Кыла ала турган болгондон кыла берсеңиз боло баштайт. Натыйжа болуш үчүн үйрөнүп алышым керек деген сөз айтат.
убакыт жөндөр эле өтүп кетет, баары бир кылбасам деле башка эле кереги жок эле иштер менен өтүп кетет деп сүйлөйт экен чоң мен. Мына ошону угуңуз. Мына дагы ишенимдин төмөн түшүшүнүн себептеринин бири бул корона кийип алуу. Мен деген бул Мирланмын да, же мен деген бул Айгүлмүн да керек болсо. Керек болсо мен мектепте мындай элем, керек болсо мен университетте тигиндей мындай элем, керек болсо мен атам деген андай мындай, мен эмне, сен жөнөкөй адам деп атасыңбы? Деп корона кийип алуу дагы сиздин ишенимиңизди түшүрөт экен. Эмнеге? Сиз корона кийип алганда өзүңүздөн өтө көптү талап кыла баштайсыз. Сиз утулбашыңыз керек. Сиздин колуңуздан бардыгы келиш керек. Ошон үчүн сиз майда чүйдө ишти кыла бербейсиз. Жана сиз үйрөнүп отурбайсыз. Сиз бардыгын билесиз да. Ошол себептен сиз өзүңүздөн көптү күтөсүз. Көптү талап кыласыз. Анан ошол себептен эч нерсе кылбайсыз. Натыйжа жок. Аракет жок, натыйжа жок. Натыйжа жок үчүн ишеним жок уже. Ишеним жок болгону менен бирок жасалма ишеним. Мен деген деп мактануу. Эме деп коет, көчүгүндө шырты жок деп коебу. Мына дал ошол. Жасалма ишеним болгондуктан аракет жок деп атабыз. Натыйжа жок. Натыйжа жок болгон үчүн башкаларды кемсинтүү, ийгиликке жеткендерди шылдыңдоо. Мындай алып жетип алдыңбы? Кече эле шымы жок жүрбөдүң беле? Эми мындай болуп алдыңбы? Мен болсо керек болсо мындаймын деп. Карызга автоунаа минип алып, өзүбүздү позор көрсөтпөш үчүн минип алып жүрмөй. Сырты жалтырак, ичи калтырак деп коет, мына жалган ишеним ушундай болот экен. Ал эми чыныгы корона кийбеген адам мындай схема менен жүрбөйт экен. Ал башында ооба мен эч нерсем жок, мен эч нерсеге жетпедим, менин ийгилигим жок деп анын ордуна чындыкты карайт экен. Бирок эмнеге мындай болуп атат? Бул менин колумда болчу, мен демек бир нерсени туура эмес кылдым деп катасын оңдогон аракет кылат. Катасын оңдогон аракет кылып, катасын оңдоп кыла бастаганда биринчи алгачкы натыйжалар боло баштайт. Бирок ал өзүнөн көптү күтпөгөндүктөн акыр аягы баары бир болот. Аз да болсо болот мага. Ошо аз да болсо да башы для начала башында баштаганда жетет мага. Кийин ошону өздөштүрүп алгандан кийин андан чоң өздөштүрөм деп өзүнө план койгону чоңойто баштайт. Анан чындап натыйжалар жасала баштайт, чындап ишеним пайда болот. Жасалма ишеним эмес, чыныгы ишеним пайда болот. Анан башкаларды кемсинтпейт, тескерисинче башкаларга жардам бергиси келет. Башкаларга башкача карайт ал. Башкалардын кыйынчылыктан өтүп атканын, кыйналып атканын көрүп, боору ачып жардам бергиси келет. Эмнеге? Себеби деген ал адам өзү ушул жолду басып өттү. Ошон үчүн ал башкаларды түшүнө билет. Ошол мезгилде кимдир бирөөдө мына мен татыктуу эмесмин деген ичинде ой пикир жатат. Жабыш болган кетпей. Ошол адамдар кантип билсек болот? Биз ошондой экенбиз кантип билсек болот? Мына дипломду көтөрүп алып, карабал болуп иштеп атат. Же диплом алып 5 жыл окуп алып мал багып атат. Өзү мал баккысы келбейт. Өзү жакшы көрүп барган жок ага. Эми мындан башка колуман келбейт да деп барды. Көп жыл үйдө отурганда дагы мына аял кишиде болот, өзүнө ишенбей калат аял. Эмнеге дегенде, анда үй иштеринен тышкары мына көчөдө иштеп акча табуу деген жактан мен кыла алам деген нерселер жок болуп кеткен. Мен кыла алам деген жөндөмдөр жок. Ошол себептен ал өзүнө ишенбей калган. Акча табыштан, иштештен. Дагы башка себептердин бири ата-энеси көп сабыштырган башкалар менен. Элдин баласы керек болсо деген менен, элдин баласы мындай, сен эмнеге андай эмессиң? Сен өзү каяктан келип калгансың? Деп тынбай сындай бергенде, ал адам өзүн татыктуу эмес сезип калат. Менин колумдан эч нерсе келбейт деген сезим. Бирок аны ачык айта албайт. Менин колуман келбейт деп айтышы мүмкүн. Же болбосо, ал жакта уже бардык нерсе бөлүштүрүлгөн, ал уже ээлеп алышпадыбы? Ал бизнеске элдин баары жазылып алды уже, сен кеч калдың. Ал бизнесте только башындагылар утат, акырындагылар утулат деп айтышат. Бул эмне? Бул менин колуман келбейт ал жерде дегенди айта албайт. Же ошону түшүнө бербейт көп. Көнүгүү сизге, мисалы үчүн мен сулуу эмесмин деген болушу мүмкүн, мына ушундай көз караш жатышы мүмкүн. Же мен семизмин деген болушу мүмкүн. Ошол учурда эмне кылышсаңыз болот? Сырттан караңыз. Мына сиз мен эмесмин, мен сырттагы адаммын деп элестетиңиз. Сырттан мен досум дейли, мына досумду карап атам. Жана досуңузду сиз өзүңүздү дос катары көрүп, же жигит катары көрүп, же кыз катары көрүп, сизди сүйгөн адамдын көз карашы менен караңыз. Сизди сүйгөн адам кандай карайт? Башкача карайт, көзүңүздү карап, чындап тамшанып, чындап сиз менен суктанып, сизди сыйлап, сизди жакшы көрүп карайт, Ал сизди сындабайт. Ал сизди кандай болсоңуз ушундай кабыл алат. Сулуу эмес болсоңуз сулуу эмес түрүндө кабыл алат. Сулуу эместигиңизге карабастан сизди сүйөт. Сизди сыйлайт, сизди жакшы көрөт, сиз менен болгусу келет. Сизди кубандыргысы келет. Сизди көрүп кубанат ал адам. Бул ата-энеңиз болушу мүмкүн. Балдарыңыз болушу мүмкүн. Балдарыңыз мына келгенде сизге жабышып алып, сизди жакшы көрүп турат, Ошол мезгилде мына жакшы көргөн балдар сизге башкача мамиле кылат. Ошолордун көз карашы менен өзүңүзгө караңыз.
ошондо сиз өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой кабыл аласыз. Кыйын учурда ошолордун көз карашын эстеңиз. Күч пайда болот ичиңизде. Ар кимге ар кандай адам жагат, ошол да эсиңизде болсун. Эгерде сиз өзүңүздү мен семизмин десеңиз, же мен өтө аракмын десеңиз, же мен сулуу эмесмин десеңиз, бирок сиздин дагы өзүңүздүн адамыңыз бар. Кимдир бирөөгө толорок кыздар жагат, кимдир бирөөгө арык кыздар жагат, кимдир бирөөгө орто кыздар жагат, кимдир бирөөгө кара тору кыздар жагат, кимдир бирөөгө сары кыздар, кимдир бирөөгө аппак кыздар жагат. Ар кимге ар кандай жагат. Эгер сиз бир жигит менен сүйлөшүп ал сизди жактырбаган болсо, эч коркунуч жок. Демек сиз өзүңүздүн адамыңызды таба элек болосуз. Ошол себептен сиз эсиңизде болсун дайым. Сиз бардыгына жагышыңыз зарыл эмес. Сиз өзүңүзгө керектүү адамдарга гана жаксаңыз, ошол жетет сизге. Өзүңүздү сүйүү үчүн ийгиликтерди жаратыңыз анан. Бул эми көнүгүү эмес, мына көнүгүүнү жасаңыз. Өзүңүздү азыр паузаны басып, элестетип, анын көз карашын элестетиңиз. Элестетип бүттүңүзбү? Кеттик. Өзүңүздү сүйүү үчүн ийгиликтерди жаратыңыз. Мен бул кемчиликтер менен ийгиликке жете албайм деп ойлоп атасыз. Ошол себептен сиз мен татыктуу эмесмин деген ой болушу мүмкүн. Ошол себептен сиз өзүңүзгө ишенбешиңиз мүмкүн. Өзүңүздү жактырбашыңыз мүмкүн. Кемчиликтерди жаман көрүшүңүз мүмкүн. Сиз кандай болсоңуз да ийгиликке жете аласыз. Кемчиликтериңиз менен да жете аласыз. Анткени чындап эле ийгиликтүү адамдардын көбүн карап көрүңүзчү, көбүндө кемчиликтер бар. Мына мисал үчүн сиз ойлошуңуз мүмкүн, ийгиликтүү адамдар кемчилиги жок деп ойлошуңуз мүмкүн. Чынында толтур адамдар, ийгиликтүү адамдардын толтурасы толгон токой кемчилиги менен. Мисал үчүн мен өзүмдүн кемчилигимди айтайын. Биз ийгиликтерге жеттик, бирок менин кемчилигим бул кандай? Мен бетке айтам. Бул кемчилик. Кээ бир учурда урушуп кетем. Бирөө үстүмөн башкарганды жаман көрөм. Конфликтный адаммын. Уруша берем любой адам менен. Дагы кемчиликтердин бири мен унутуп калам. Унутчакмын. Дагы бир кемчиликтердин бири көп кечигиши мүмкүн, өз убагында келбеши мүмкүн. Жана ушуну кылам деп унутуп коюшу мүмкүн, башка маанилүү иштерге берилип кетиши мүмкүн, майда иштерди унутуп коюшу мүмкүн. Жана майда иштерди кылгым келбейт. Мына ушул менин кемчиликтерим. Чоң иштерди кылгым келет. Көрдүңүз, ар бир ийгиликтүү адамдын сөзсүз түрдө кемчиликтери бар. Ал кемчилигине карабастан ал ийгиликке жете алат. Себеби дегенде биз айттык, буга чейин айттык, команда. Сиз кайсы бир жактан слабый болсоңуз, начар болсоңуз, ошол жактан күчтүү адам менен биригип алып кылсаңыз боло берет экен. Эгерде сиздин ишиңизге ал тоскоол кылбаса, анда боло берет. Анда сиз кемчиликтин үстүнөн иштеп отурбай, күчтүү жагыңызды иштеп алып, ошол жардам менен жеңсеңиз болот экен. Колубузду көтөрөбүз, айтабыз. Сиз кандай болсоңуз да ийгиликке жете аласыз. Кемчилигиңиз менен да жете аласыз. Эми кайталап айтабыз, мен кемчиликтерим менен да ийгиликке жете алам. Мен кемчиликтерим менен да ийгиликке жете алам. 3 жолу кайталайбыз. Паузаны басабыз, кайталайбыз. Ичиңиздеги критик үндү угуп көрүңүз. Дагы бир көнүгүүлөрдүн бири критик үндү угуңуз. Каршылык кылбастан угуп коюңуз жана кабыл алып коюңуз. Дагы эмне? Ким сүйлөп атканын угуп көрүңүз. Дагы эмне дейсиң? Дагы айтчы, кандай кемчиликтерим бар? Дагы кандай жаман жактарым бар мен? Билбептермин, рахмат. Дагы эмнени айтайын дедиң эле? Ким сүйлөп атат угуп көрүңүз. Сен дагы мындайсың, же мен мындаймын, андаймын, андай дейт. Рахмат, дагы, рахмат. Ошону анан барган сайын элестетиңиз ошол адамды, сүйлөп аткан адамды, бир какой-то бир ужасный күлкүлүү адамды элестетиңиз, ошондой адам сүйлөп аткандай кылып. Ошону барган сайын кичинекей кылып кичинертип элестетиңиз. Кичинекей бир букашка, кичинекей бир кумурскадан да кичинекей бирөө сүйлөп атат да. Ошондой адамды уккуңуз келебиз? Кичинекей адамды уккуңуз да келбейт, Мына кичине мен деген ошол да. Ошо кичине менди элестетиңиз. Рахмат дагычы деп, анан үнүн барган сайын ишкертип жибериңиз. Деп чыйылдаган үндө. Ошондо анын үнү угулбай калат. Анын ордуна өзүңүздүн күчтүү жагыңызды уккан аракет кылыңыз. Анын үстүнөн күлгөндө карап туруң. Күн сайын өз максатыңызга умтулуп отуруп, кыймылдап, жылып отуруп гана сиз өзгөрө баштайт экенсиз. Ушуну элестетиңиз. Ушундай сын пикирлер пайда баштаганда, өзүңүзгө ишенбей турган ар кандай кемчиликтерди айтып, сен мындайсың, баары кыла албайсың, колуңан келбейт, эмне аракет кыласың, бул келбейт окшойт менин колуман дегенде, ушул адамды элестетиңиз. Кичинекей бир букашканы, ошону азыр элестеткениңизди. Азыр паузаны басып туруп, өзүңүздүн кемчилик жактарыңызды ойлонуңуз. Ушуну жасап көрүңүз. Мен мындаймын, тигиндеймин, мисалы үчүн мен кечигип келем. Мен унутчакмын деп элестетиңиз, ошону кайра кайталайсыз. Мен унутчакмын. Байкуш, мен унутчакмын. Деп үнүн кичинерте баштаңыз. Анан кичинекей бир адамды элестетиңиз. Букашка, кичинекей бир кумурска. Ошону сүйлөп атканын элестетиңиз. Албетте сиз анын үнүн уккуңуз да келбей калат. Жана
аны укпай коебуз. Ошол эле учурда башка көнүгүү сиздин күчтүү тараптарыңыз бар. Ошо күчтүү тараптарыңызды айтыңыз. Ошол мезгилде чоң күчтүү сүйлөгөн бир күчтүү адамды элестетиңиз. Же сиз өзүңүздү элестетсеңиз болот. Кичинекей өзүңүз, анан бир чоң өзүңүздү элестетсеңиз болот. Кыйынчылык учурда өзүңүзгө ишенбей кеткенде ушуну элестетсеңиз болот экен.